Selam dostlar. Sizler менен кайрадан Kapitan Minecraft kanalı. Бүгүнкү видеомда мен ловушкаларды топ 5 ловушканы көрсөтмөкчүмүн. Анда эмесе баштадык. Мына бул биринчи ловушка. Бизге ал үчүн паутина эле керек. Мына жердин баарын казып койгом. Атайын даярдалган бардыгы. Буну игрокторго же болбосо мобторго текшерсек болот. Мына мен селянинге текшерип көрдүм. Мына селянин ылдый түшүп бартат. Ылдый түшкөндөн кийин ал дароо өлүп калат. Анткени жердин баары казылган болчу. Мына өлгөнү калды. Бул игрок болуп калса эгерде бул паутинаны сындыра албайт, кирка менен болсо деле, анткени мунун ичинде өзү ичинде тургандыктан муну сындыра албайт. Ошондуктан ал да өлүп калат. Игрок болсо деле мына өлүп калды. Бияка түшүп. Немесе бул экинчи ловушка. Бизге динамит, гравий жана каменная нажимная пластина керек. Мына ловушканы текшерип көрөлү. Мына шетел түштү. Бул жерде ТНТ бар болчу. Анын баарын азыр жасап берип көрсөтүп берем. Биринчи мен казып алгам. Андан кийин астына ТНТни коюп туруп, мына ТНТни коебуз да, анын үстүнө гравий коюп туруп, үстүнө мына каменная нажимная пластинаны коюп коебуз. Жана кайрадан көрсөк, мына түшүп кетти, өлүп калды. Бул болсо ловушка 3, номер 3. Мына жерин сынып калыптыр. Мына ичине силянын создать этебиз мына. Жана бул рычагты бассак, мына өлөт. Эмнеге өлүп жатат? Мына бияктан билсек болот. Бул баары механика менен байланышкан. Андан кийинки көтөлүү. Андан кийинки ловушка бул мына бул жерде көл деп элестете бергиле, океан жээги. Жана бир игрок келип муну ачат, ичинде эчтеке жок, жана ылдый түшөт дагы, өлүп калат. Туура эмес болуп калыптыр. Кайрадан жасайбыз. Булар таблицалар кошулуш керек бири-бирине мынтип. Мен туура эмес жасалгандыктан бул жердеги эле туура жасалган блоктор эле түшүп калды. Андан башка эчтеке түшкөн жок. Жана акыркы ловушка бул. Ичине игрок кирип да сундукты караса эчтеке жок. Бирок өзү чыкпай калды. Сиздер менен Kapitan Minecraft болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.